мамлекеттик деңгээлде, жогорку деңгээлде чечимдерди кабыл албасак, эртеңки күнү кеч болуп калат. Күн санап көбөйүп атат алардын саны. Мына ош тарапка, түштүк тарапка бардык эле, ар бир көчөдө кетип атканда 4-чү аял паранжи кийип калыптыр. Мына ошондуктан мына кече Өзбекстандын ошо жанагы Али Мажилисин закон палатасы кабыл алыптыр. Мына кабыл алса болот экен. Бул эч кандай эмеге, бул динди кармангандарга эч кандай деле катуу эме эмес. Бул мамлекет болгондон кийин мамлекет өзү элине карата коопсуздук чараларды көрүш керек. Алымдар кеңешинин паранжа жана сакал маселеси боюнча билдирүүсү. Акипресс Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын алымдар кеңеши паранжа маселеси боюнча позициясын билдирди. Кыргызстанда коомдук жайларда адамдын жүзүн таанууга мүмкүн болбогон учурда айып пул чектөө сунушталып жатат. Паранжа жамынып, бетин жапкан сакал менен жүрүүгө тыюу салынсын деген сунушту жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова көтөрүп чыкты. Укук бузуулар жөнүндөгү кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу коомдук талкууга 14-ноябрда чыгарылды. Динде эркектердин жана аял затынын авраты ачык белгиленген. Шариатта Ханафи мазхабы боюнча аялдар үчүн колу, алаканы, буту, тамандан кызылашка чейин жана жүзү, чач жана ээкке чейин ачык жүрүүгө уруксат берилет. Аврат эсептелген дене мүчөлөрүн жаап жүрүү исламда хиджаб же тасаттур деп айтылат. Бирок никаб, паранжа парз эмес. Азыр хиджабтын деңгээлине да жете албагандар арбын. Андыктан хиджаб негизги парз. Хиджабтын тасаттур белгилүү бир формасы жок болгондуктан алымдар ар бир адам өзү жашаган мамлекеттин каада салттарына дал келгенде кийинүү туура деп эсептешет. Ал эми сакал коюу ислам дининде сүннөт амалдардан, аны тыккан, таза кармоо адептерден. Исламда кийинүү маданияттын жана сакал коюу адептерин агартуу, түшүндүрүү жолу менен чечүү максатка ылайык деп эсептейбиз деп айтылат маалыматта. Ошто уна алып, акчанын ордуна ичине болт салынган айфондордун коробкаларын берип койгон адамдар кармалды. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө кызматы кылмыш чөйрөсүндө Коён деген кайманатка ээ болгон Кара Суу районунун. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу, дасыккан айдоочу Байел мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74. Кылмыш иликтөө кызматы кылмыш чөйрөсүндө Коён деген кайманатка ээ болгон Кара Суу районунун 1995-жылы туулган тургуну Н.М.ны кармашты. Маалым болгондой, ал 2023-жылы эле бир нече жолу кармалган. 2015-жылдан бери 4 жолу соттолгон. Ош шаардык ички иштер башкармалыгына Ош шаарынын тургуну арызы менен кайрылган. Ал арызында 2023-жылдын 18-октябрында 1995-жылы туулган Н.М. аттуу жарандан Lexus S үлгүсүндөгү унасын $27,000 баалап алып, акчаны 31-октябрда берүүнү убадалап, бирок акчаны бербестен ар кандай шылтоолорду айтып жүргөнүн билдирген. Тергөө ишинин жүрүшүндө бул боюнча шектүү катары кармалган Н.М. унаны 28-октябрда эле $25,000 сатып жиберип, акчаны өз кызыкчылыгына иштетип жибергендиги аныкталган. Натыйжада Н.М. Кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин 3-бөлүмүндө алдамчылык көрсөтүлгөн кылмыш ишин жасаган. Экинчи арыз Ош шаарынын Кара Суу районунун 1994-жылы туулган тургунунан келген. Ал арызында Ош шаарында ага караштуу 2018-2021 жылдары чыккан Kia Sorento үлгүсүндөгү 2 унасын алармандар октябрь айында $45,000 баалап алышып, акча бергенге чейин ишеничтүү болуу үчүн 60 даана iPhone 14 жана iPhone 15 үлгүсүндөгү телефондорун таштап кеткенин билдирген. Белгиленген мөөнөт аралыгында алармандар акчаны кайтарып бербегендиктен унаа ээси бир телефондун кутусун ачкан. Кутунун ичинде 3 даана кебезге оролгон болт болгон. Бул кылмыш ишке шектүү катары Ош шаарынын 2002-жылы туулган тургуну К.С. аттуу аял кармалган. Ошондой эле бул кылмыш ишине Н.М. аттуу жарандын дагы бир нече адамдардын дагы тиешеси бар экени аныкталган. Учурда мындай жасалма телефондорда кайсы аймактарга таратылгандыгы боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатат. Маалым иретинде шектүү Н.М. 2023-жылдын эсебинен эле башка кылмыштарга шектүү катары бир нече ирет кармалып, сот тарабынан үй камагына чыккан. Сүрөттөрдө шектүү Н.М. жана К.С. далил буюмдар катары алынган, ичинде темир болттор салынган iPhone үлгүсүндөгү телефондордун кутулары. Маалымат булагы Турмуш Кежи.